Assalamu алейкум. Мен таланттың колуктуусу. Бүгүн сиздер менен өтө карапайым десерт жасайбыз. Жасалуу жолу аябай оңой. Бизге мына ушул заттар керек болот. Печенье, сгущенка, сливочное масло, какао. Эң алгач биз буну майдалашыбыз керек болот. Блендер менен кылсаңыздар дагы жарай берет. Эгерде блендер жок болсо, анда мындай пакетке саласыздар дагы. Бетин жаап туруп, үбөлүк менен майдалайсыздар сүнтүп. Печеньяны мына ушундай кылып майдалап алдык баарысын. Эми азыр ошол печеньяга какаобузду кошобуз. Аралаштырабыз. Кыздар, какао өтө горкий болбош керек. Өтө ачуу. Бул орточо түрү, өтө кымбат түрүн кошпойсуздар, өтө кымбат түрү горкийраак болот. Ондай анча-мынча кетип калгандарын алып коебуз. Эми буга сливочный маслобузду. Сливочный масло бөлмө температурасында болуусу шарт. Эгерде бөлмө температурасында болбосо, анда эме кыласыздар. Эритип туруп кошсоңуздар болот. Мындан кийин сгущенканы кошобуз. Тез аралаштырабыз. Колуңуздар менен кылсаңыздар да болот. Биздин картошкаларыбыз да уже даяр болду. Мынакей кыздар, эми формасын өзүңүздөр каалагандай кыласыздар. Мен азыр картошкага окшотуп, бир аз чоңураак кылып, ушундай кылып жасадым. Дагы бир түрүн азыр көргөзөмүн. Сиздер каалагандай кыла бересиздер. Кааласаңыздар тоголок кылып алсаңыздар дагы болот. Эми бетин коздойбуз. Мен стружкага малып алдым. Калгандарына какаодон бир аз сээп туруп, үстүнө жер жаңакты коюп койдум. Сиздер өзүңүздүн каалооңуздарга жараша жасайсыздар. Мен сиздер менен таланттын колуктусу болдум. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордо кандай рецепттерди күтөсүздөр? Эгерде аягына чейин көргөн болсоңуз, комментарий жазганды дагы унутпаңыздар.